Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 апрель 2024 жыл. Астыңыздарда жабырлануучу аты жөнүн азырынча тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтпай турабыз. Окуянын кыскача фабуласын айта кетели. 14 апрелден 15 апрелге караган күнү Балыкчы шаарынын ооруканасына бул жаран жаткырылып, жана анын алган дене жаракаттары боюнча маалымат алынган. Ал маалыматка караганда жабырлануучу жарандын алган жаракаттары бул закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей лица, перелом костей носа, ушиб грудной клетки слева, тупая травма живота, разрыв мочевого внутреннего кровотечения, разлитый мочевой перитоний деп көрсөтүлгөн. Бирок бул боюнча бул жарандын бир тууган баласы ошол эле күнү тийиштүү арыз менен кайрылып, укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок ошого карабастан бүгүн мына 20 апрель болгон болсо арадан 6 күн өтүп атат. 6 күн дегенде тергөөчү тарабынан эч кандай тергөөгө чейинки амалдары жүрбөстөн тескерисинче кече күнү чалып, сен жазган арызың жарабайт экен, атаң өзү жазыш керек экен деп маалымат берген экен. Эми элестетиңиздер, эгерде жаран катуу ушундай оор залакаттарга учурап, уур токмок жегенден кийин ооруканага келип жаткан болсо, кайсы абалы менен, кайсы шай менен барып арыз жазмак? Бул биринчиси. Экинчиси, бул жарандын бир тууган баласы барып жазып атат. Жоочун адам эмес, башка бир өтөн адам эмес, бир тууган баласы барып ушул боюнча мыйзам чегинде айыптуу жаранга чара колдонуп бергиле деп барса, жок сен арызың жарабайт экен, сенин ишеним катың жок экен, атаң өзү келип жазыш керек экен деген бир жүйөнү келтирип атат. Мен ал тергөөчү менен телефон аркылуу азыр байланышып Ал тергөөчүнүн аты Урдавлетов Аскар экен, Тоң райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү. Анан мен ага суроо узаттым. УПКнын кайсы беренесине шилтеме кыласың? Айтчы, мен окуп алайын, балким мен билбейттирмин. Кайсы берененин негизинде сен бир тууган баласынын, жабырлануучунун бир тууган баласынын арызын жарабайт деп айтып атасың десем, эч бир беренени айта албады. Бул эмне дегенин түшүндүрөт. Бул деген бул иш боюнча айыптуу жаранды кандайдыр бир жол менен аны жоопкерчиликке тартпастан, тескерисинче ага жактоочу болуп, бул ишти кечеңдетип, ишти козгобоо аракетин көрүп жатат. Ушундай эле түшүндүрмө бере алам. Эми Тоң райондук роудусуна мен эч кандай айта турган сөзүм жок, бирок Тоң райондук прокуратурасы каякты карап жатат. Эмне үчүн жабырлануучу адам оор жаракаттарды алып жатса, ошо жабырлануучунун өзүн күтүш керек. Бул жерге соттук медициналык экспертизанын корутундусу да керектелбейт. Неге дегенде ишти козгогондон кийин ошол 2 айлык мөөнөттө корутунду чыкса, ишке тиркеп койсо болот. Бул жерде легкий повлекший же болбосо менее тяжкий телесный повреждение эмес, бул жерде оор жаракат алып атат денесине. Мен сиздерге азыр айтып кеттим кандай жаракаттарды алган. Андан сырткары мына мондай аппаратта жатат азыр. Мурдунун ичиндеги сөөктөрү сынган дейт, кабыргасы сынган дейт, жана өпкөсүнө дагы суу толуп калган деп атат. Бул жаран азыр бир эмес, 2 операциядан өтүп атат. Биринчи операциясы Балыкчы шаарында өтүп атат, экинчиси Бишкек шаардык улуттук госпиталда болуп атат. Урматтуу Улан Омоканович, урматтуу башкы прокурор Курманкул Токтаралиевич, бул эмне деген көрүнүш, бул эмне деген жапайычылык? Бул баласынын арызы, жабырлануучунун баласынын арызы өтпөйт деген. Бул мен биринчи жолу угуп атам ушундайды. Практикада ушундай болгонбу? Же болуш керекпи? Бул эмне деген жапайычылык? Же көлдө башка мыйзам, башка жерде башка мыйзамбы? Бүткүл Кыргызстан аймагында бир жазык процессуалдык кодекси каралган го. Мага ошол кылмыш жаза процессуалдык кодексинде баласынын арызы, жабырлануучунун баласынын арызы өтпөйт деген норманы таап бериңиздерчи, мен окуп алайын. Мен ушундай сабатсыз экенмин. Тергөөчүңүздөр ушундай сабаттуу экен. Улукбек, айтсаң, сен мына арыз жазганда
Ал жерде сен азыр сурак бердиң да? Ушул суракты арыз жазганда да бергенсиң окуяганда болгон. Башкача айтканда сен азыр 14-апрелде берген сурагыңды кайра башынан ошол эле берген суракты кайталап берип атасың, туурабы? Ушунун кайталаштын кажети бар беле? Кайра кайталап алыштын кажети бар беле? Подробный кылып кайта Подробный кылып бул жерде азыр болгон нерсени эле жазып атат да. Арызды кабыл алганыңарда кандай болот? Арыз жазат. Анан арыздан сырткары толуктоочу кылып түшүндүрмө да берет, туурабы? Но ошол түшүндүрмөнү силер алгансыңар да 14-үндө. Кайра эле бүгүн 20-сы келип алып атасыңар. Ушунун кажети бар эле деген суроо. Тергөөчү Аскар бул ишти алып барып аткан Аскар өзү ушунда кайта сурап алып келчи деген подробный. Арыздын тиги атасынын колу менен алганы менен. Арызды атасынын колу менен алганы? Атасы жакшы эмес. Атасы жакшы эмес, атасы бир эмес 2 операциядан өттү. Азыр 3-чү операциясы дагы болгон атат. Өкпөсүнө суу толуп калды, кабыргасы сыныкты. Ошо менин акыбалын азыр мен силерге түшүндүрүп атам да. 14-үндө арыз жазылган. Дагы 24-үнө чейин убактыңар бар. Процессуалдык чечим кабыл алып, могу ишке тиешелүү жаранды жоопкерчиликке тартып 2 айга камакка алышыңар керек. Бул жерде дагы бир рет кайталайлар. Экспертизанын корутундусун күтүшүнүн кажети жок. Себептен абалы аябай оор. Ушуга иштин созуп туруштун эмне кызыкчылыгы бар силерге? Же башка бирөө бир жерден тергөөгө кандайдыр бир басым жасап атабы? Тиги ошол токмоктоп кеткен жигитти ким калкалап атат, ким жактоочу болуп атат ага? Эч ким мен бул иш боюнча жакшы маалыматым жок. Аяктан да качып калат. Эми маалыматыңар жок болсо, эмнеге тиги жигитке кече атасынын атынан арыз барып жазса, эмнеге сен арызың жарабайт, атаң арыз керек дейт. Атасы арыз жазган азыр абалы жок, чайы жок. Өзүнө айтмакчы. Ушинтип болгондо дагы атасы, мен жана айтам деп эсимден чыгып калды, атасы экинчи топтун майып экен. Экинчи топто майып адам экен. Ошону тиги токмоктогон адам билип туруп, ошол иш аракетке барып, бул туура эмес да. Бияктан кирип кетсем наркотика чыганбы деп айтышты го. Экинчи топтун майып экен. Ал аны менен тең ата тайлашып, аны менен мушташып, ага тат бере турган эч анын абалы жок болчу. Анан силерге ушинтип арыз жазса, баласынын арызы жарабайт, өзү келип арыз жазсын деген. Мен үчүн аябай же мен сабатсызмын, ошол Арыз жазсын эмес, эми азыр өзүнүн колу керек болуп атат, колун койдуртуп алып келди деп. Баласына ошондой деп айтыптыңар го кече. Өзү келип арыз жазсын деп айттыңар го. Кече саат 6-ларга жакын чалыпсыңар. Анан мага тиги жигиттин эжеси чалып, эжесинин номерин алганда мен ошо силерге чалсам керек. Мен атайын шаарга келдим, келип жолугуп кетейин. Жолугуп кетсиңер. Баласынын арызы жетишсиз ошондо. УПКда кайсы берене бар? УПКнын мынау беренесинде жабырлануучу өзү, баласы эмес, же аялы эмес, же досу эмес, өзү келип арыз жазсын, өзүнүн арызынын негизинде гана биз иш козгой алабыз, же териштүү иштерин жүргүзө алабыз деген берене барбы? Бар болсо мага айтып койгойчу, мен окуп алайын. Мен сабатсыз экенмин. Же ошол УПКга мыйзам чегинде каралган, мен ошол УПКда кайсы берене бар? Баласынын арызы жарабайт деген. Силер азыр ошо баласынын арызы жарабайт деген үчүн келип атасыңар да. Тиги аксакалды көрөлүм деп. Балыкчы дагы тиги дарыгерлер уже ооруканага келгенде кандай жаракаттарды алган боюнча силер маалымат бар да. Карагыла. Кабыргасы сынып атат, мурду сынып атат, бет башын көгала кылып атат, анын саз келгенси табарсыгын жарып коюп атат. Ошого анан эмнеге силер бездействие кылып атасыңар? Мен буну бездействие деп гана баалай алам да. Эми биз жумуштар менен жүргөн ушунда баласын сурап, андан кийин арызын кайта атасы жакшы болсо кол койдуртуп өзүнөн алып койчу деген эле келип атат. Атасы 14-апрелден баштап, мына бүгүн 20-апрель. 6 күндүн ичинде бир эмес 2 операциядан өттү.
азыр дагы 3-чү операциясы болушу мүмкүн экен. Өпкөсүнө суу толуп калды. Сиз аты жөнүңүз толук тааныштырып коюңуз, жана ким дедиңиз? Биздин атыбыз Айдар, Аха. Фамилияңыз? Бексултанов. Бексултанов. Тоң райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчү болуп иштейсиз. Туура эмеспи булганыгыз? Сиздерде азыр дагы мөөнөт бар 24-нө чейин. Ошол мөөнөттүн ичинде же иш козгоо боюнча токтом чыгарасыздар, же иш козгоодон баш тартуу боюнча токтом чыгарасыздар. Анан ошого карап биз да өзүбүздүн аракетибизди беребиз. Рахмат. Улуттук госпиталдан чыгып атабыз. Тиги жаранды сабап кеткен жаран эчтемке болбогондой Бишкек шаарында сейилдеп жүрөт. Аны биз өзүбүз көрдүк. Бул деген эмне? Бул деген жапайычылык. Ушинтип адамдын ден соолугуна оор залакат келтиргенге чейин уруп, согуп, токмоктоп, анан арыз жазылса дагы эчтемке болбогондой борбор калаада сейилдеп жүрө берсе болот деген бир мындай жагымсыз көрүнүш деп айтсак болот. Ошол мен жогоруда атап кеткен чоң үлкөн кызматкерлер сиздер тараптардан мындай тийиштүү чара колдонот деген үмүттөмүн.